2 майда YouTube социалдык тармагына "Мен эркин Тажикстаным" аттуу видеоролик тараган. Мына ушул видеороликте куралданган, чүмбөттөлгөн тажик аскерлерин Тажикстандын Ички иштер министрлигинин генерал майору Мухаммедзада Хуршат Изатулло чогултуп, көрсөтмө берип, аларды кайра тажик номерлүү автомашиналарга салып жатканын көрүүгө болот. Ошол видео мынабы Анарбай ата май куюучу жайында жана Максат айылынын аймагында тартылган. Демек, бул аймак Кыргызстандын аймагы болуп эсептелинет. Азыркы күнгө чейин бул жерден ушундай автоматтын атылган окторунун гильзаларын таап атабыз. Тажикстандын Ички иштер министрлиги маалыматы боюнча Мухаммадзода Хуршат Изатулло 1990-жылдын 13 майынан бери ички иштер органдарында кызмат өтөйт. Өкмөттүк спитамен жана жасуурат медалдары менен сыйланган. Видеодо генералдын жанында жүргөн аскерлер оор ок атуучу куралдар менен куралданганын көрүүгө болот. Алардын бири 23 февралда дүйшөмбүдө өткөн аскердик парадта көрсөтүлгөн. Аталган снайпердик курал 1,5 миң метрге чейинки аралыкка таамай атып, 40тан ашуун ок салууга ылайыктуу экени белгиленген. Мындан сырткары снаряддар дагы бар экени көрсөтүлүп, автоунаалардын үстүндө Тажикстандын желеги илинген. Ал эми 3 май күнү Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Баткен облусунда кагылышууда жарылбай калган бир канча снаряд табышкан. Белгилей кетсек, Кыргыз-Тажик чек арасындагы жаңжал 28 апрелде башталып, көп өтпөй куралдуу кагылышууга айланган. Бул кагылышуудан Кыргызстандан 36 киши каза болуп, 189 ар түрдүү жаракаттарды алган. Жыйынтыктап айтканда, бул видеодон Тажикстандын аскерлери жана генералы Лейлек районундагы Максат айылына келгендиги чындык экенин аныктоого болот. Дилбар Алимова, Гулиза Ермекова, Политклиника медиасы.